Саламатсызбы мырза? Кайда барабыз? Фейк көчөсү менен чын эмес көчөлөрдүн кесилишинде бүгүн трубаларды оңдоп жатышат. Макул, сизди чындык көчөсүнөн 2 көчө бери таштайын. Радио фейк. Көңүл буруңуздар, шашылышка бар. Марстыктар эл аралык космос станциясы менен байланышка чыгышты. Марстыктардын падышасы багынып берүүгө чакырып жатат. Салам, Макс. Бир нерсе болдубу? Кайда шашып баратасың? Макс, бул жалган. Эч кандай марстыктар жок. Бул фейк. Фейк деген эмне? Кел балдардан сурап көрөлү. Фейк деген эмне? Фейк бул ойдон чыгарылган жаңылык. Көп учурда фейктерди адамдын аң сезимин манипуляция кылыш үчүн ойлоп табышат. Ошондой эле фейктерди бир нерсени популярдуу кылыш үчүн чыгарышат. Фейктер илгертен бери эле колдонулуп келген. Байыркы чыгыш базарларынын соодагерлери да колдонушкан. Алардын максаты ар жолу ар кандай болот. Фейктер саясий күрөштө да көп колдонулат. 2016-жылы АКШдагы шайлоолордон кийинки фейк согушунан кийин фейк деген сөз дүйнөдө эң көп колдонулган сөзгө айланды. Саясатчылар элдин добушун өз тарабына оодаруу максатында бири-бири жөнүндө ар кандай калыптарды ойлоп табышат. Кээде фейктерде акылга сыйбаган нерселер туурасында айтылып, популярдуулукка ээ болуу максатын көздөйт. Жоли Камбоджадагы бардык балдарды асырап алды. Кыш болбойт, деп билдиришти Бейерман иштер боюнча министрликтен. Кыргыз эстрада ырчыларынын буттарында 6дан манжа бар. Фейк интернет өнүккөндөн кийин кеңири жайылды. Фейк жаңылыктардын торуна кантип түшпөө керек? Сынчыл ой жүгүртүү керек. Бир нече булакты окуп көрүп, салыштырып, суроо берүү зарыл. Бүгүнкү күндө stopfake.org сыяктуу интернеттеги фейктер менен күрөшкөн көптөгөн сайттар бар. Макс, ал жакта эмне кылып жатасың? Бүгүн Макс фейк YouTube'дагы миллиард адам көргөн эң популярдуу персонажга айланды. Сен фейк маалыматтарга кабылдың беле? Анда эмесе, сабактын өзүнө өтөлү.